мен жакын тууганым. Бүгүн жана экөөбүз сүйлөшүп атканда 4-чү больницада, жана академик Сабырбек Жумабекович деген больницада операцияга кирип кетти. Мен студент кезден бери деп айтсам туура эле болот. 30 жылдай өтүп кетти да. Ошондон бери бара эле келем ошол больницага. Ал эми мамлекеттик больница да. Мен ошол больница дарбазасынан кирип баратып, ичине киргенде да эми коллегалар менен туура түшүнүш керек. Бул эми жамандагандык эмес. Менин сезимимде эмне болгонун айтып берейин. Шунчалык жаман болдум. Мен ошол тууганым, жакын адамым ошол жерде операция болот экен деп. Кире бериштен баштап баягы студент кездеги 35-40 жыл мурункудан да начар. Баягы биз кирген холл, жана биз прием кылчу жер, биз студент кезде ошол жерде иштегенбиз, практиканы. Ошол бойдон турат, потолоктор ошол бойдон, бардыгы ошол бойдон. Эми алды бетон ошол бойдон. Кирип чыккан баягы адамдар, үзүлбөгөн адамдар. Ушул мамлекеттик чоң больница, Кыргызстанда эң экстренный, буту сынган, башы көзү айрылган, авария болгонун бардыгы ошол жерге барат. Эми ошол жалгыз больницабызды оңдой албай. Бирок мен бир гана мындай ынандырып турган, байлап кармап турган нерсе, ошол жерде академик Жумабеков деген, Артисбекович деген иштейт эле, шунга ишенип бардым да мен дагычы. Эмесе ал больницага мен бут басып барбайт элем. Кебетесин көрүп туруп ошол больницага баргым келбейт. Мен туура түшүнсүн ошол. Анан менин жанымдагылар айтып атат, ушуну айтып, жаман болдум десем, кирбей эле койсом болмок экен бул больницага десем. Мен ошол эми академикти көрүп, ошонго ишенип келдим. Биздин бактыбызга жараша ошондой академиктер бар экен да. Жаманбы жакшыбы мен аны билбейм, бирок ошондой академиктер бар экен. Ошондой адамдарга барып атабыз. Жана шартка карабай атабыз да, шартка карабай. Анан ошол жанымдагы сурап атат да эме деп. Эмнеге ушундай зеним кейип атат? Жеңең сурап атат. Өзүң ушул жерде иштебедиңби деп, адам болбосун. Мен зеним кейгеним ошол ушунча жылдан бери ушул көзгө басар бир больницабыз болсо, мен өзүбүздүн больницаны айтпай, ал жөнүндө айтып эле жүрдүм да, журналист, сен билесиң да. Эми ал эптеп оокат өзүктүлөр. Эми ушундай экстренный учурда келген ооруларга жардам берчү больницабызды оңдой албагандан кийин, анда биз кандай оңдой алабыз медицинаны? А менин мурда айтып жүргөн жанагы реформа кылыш керек медицинаны деген, жанагы акы төлөп дарыланыш керек дегендин мааниси ошондо. Акы төлөп эмес, толук эмес. Мамлекет өзүнүн жарандарына жана камкордук көрөм деген программа, государственной гарантии деген бар да. Мамлекет өзүнүн мойнуна алган адамдар бар да. Ошолорго толук мамлекет өзү каржылап бериш керек.